Менин балам телефондон башы чыкпайт. Окууга кызыгуусу жок. Эмне кылам деген суроого жооп. Эми жооп бир аз оройраак болот, оорураак тиет ата-энелер. Силер сиздин балаңыз телефондон башы чыкпаган эң биринчи себеби сиз менен кызыксыз. Эгерде балаңыз менен оюн ойносоңуз, же болбосо сүйлөшсөңүз, же болбосо бир жерге барып келсеңиз, чогуу бир иш кылсаңыз, же болбосо өзүңүз китеп окуп, китептен бир окуяны айтып берсеңиз, балаңыз телефонго кызыкпайт. Телефонду таштап коет. Анткени ар бир бала ата-эне менен убакыт өткөргүсү келет. Ар бир бала ата-энесинин камкордугунда, ата-энесинин мээримине, сүйүүсүн алып баарлашкысы келет. Менин кичинекей балам телефон качан биз карабай калган кезде телефон сурайт. Бир, экинчиси качан биз өзүбүздүн телефонубузда отуруп бир нерсени карап аткан кезде ал да телефон сурап баштайт. Кечээ балама чакырдым, баламды чакырып, балам кел жомок китеп окуйлукчу десем, таптакыр китебин алып келбей койду. Андан кийин мен өзүмдүн китебимди алып окуп баштадым. Өзүмдүн китебимди алып окуп баштасам, ата Стив Джобс деп кичинекей Стив Джобс. Балдар үчүн кичинекей бир китеп бар, өмүр бою Стив Джобс. Ошону алып кел окуйбуз деп мени окугубуз келип баштады. Ошол себептен урматтуу ата-эне, бунун жообун негизи баардыгыңар билесиңер. Азыркы жаштар телефондон башы чыкпай калган жери жок. Ата-энелер да телефондон чыкпай калды. Мисалы үчүн менин атам кулагына наушник, музыка менен уктайт, музыка менен турат. Интернет пакети түгөнүп калса ызы-чуу салат. Анан азыр жаштар эле телефондон башы чыкпай калган жери жок. Улуулар дагы керек болсо абышка, кемпирлер дагы телефондон башы чыкпай калды. Ошон үчүн бала телефондон алысташ үчүн биринчи ата-эне өзүңүз телефондон алысташыңыз керек. Бунун башка эч кандай жолу жок.